Ак Канжар. Чыгарманы жазган Бердикожо Биназаров. Окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Экинчи аудио бап. Гүү басылды. Каражал түбү жок ойлордун кучагынан бошогон соң Нурбалага кете бер дегендей ишарат көргөздү. Комузчу ордунан элпек туруп комузун көтөргөн бойдон сыртка чыгып кетти. Дербиш шалдын келип кетиши Каражалга күчтен берди. Кантсе да ал эл үчүн башын балтага коюп өмүр кечирди. Алаканда элине зордук зомбулук, кордук көргөзбөдү. Берген буйругу адал, чечкен чечими адилет болду. Алдына арызданып келген бейбачара болобу, же сөйлөттү бек болобу, төрттүлүгү шай бай болобу, калыстыктан тайбады. Ууруну жазалады, уруштарды токтотту. Калкын коргош керек болсо, ат үстүнөн түшпөдү. Кадыр баркы өстү. Жортулчу заманда тынч жаткан эл болобу, же кол салган душман болобу, көп мүшкүлдү көрүп, канча жолу кагылышы болду. Ички душман, сырткы душманы да көбөйдү. Чачучуктарын шалдыратып сырттан Бүсанам кирди. Жүзү жаркырап, сулуу келбети толкушуп калган. Каректеринен бактылуулуктун нуру төгүлөт. Каражал көргөндү көрүп, батырынын жеңилин жерден оорун колдон көтөргөн акылдуу өмүр шериги сыбызгыдай сызылып чыккан мукам коозуну менен эрине кайрылды. Шер, көңүлүңүз кайда? Убайымга батып отурганыңыз эмне? Көргөн түшүңүздүн сыры чечилди го дейм. Эми ашыкча сана тартпаңыз баатыр, деп тигиле карап суроо узатты. Айылда не жаңылык? Жок, жарыгым. Сана тартканым жок. Комуздун сыбызгыган күүсүнө берилип ойлонуп кетипмин. Бусанам менен Каражалдын көздөрү чагылыша түштү. Кырктын кырынан өтүп калган ак төрөнүн кызы дагы деле келбеттүү, дагы деле сулуу. Ал өз кадыр баркын билген акылдуу жан. Батырынын жанына аста басып, сыйда кийген кийиминин этегин жыйырып, акырын жанына келип отурду. Баатыр, сизге айта турган кабарым бул. Буга чейин бушайман болуп айта албай жүргөн элем. Ар бир айтыла турган кептин да учуру келерин ушул саам билдим. Каражал селт эте башын көтөрүп, айта бер деген тайызды карап калды эле. Тиге, ооба, өмүрүмдүн жарымын арнап күткөн тилегим, зар какшап Кудайга жалынып ыйлаган суранычым кабыл болду. Баатыр, жакынкы убакта наристелүү болобуз, деп акырын колу менен эринин сакалын сылап, анын кең көкүрөгүнө башын жөлөдү да, менин боюмда бар, деп акырын айтты. Каражал бул кабарды жүрөгүнүн тереңиндеги кубаныч менен кабыл алды. Жаш кезинде эмес, бул сөздү 60ка жашы жакындаганда абышка болорунда уктуго. Ушул сөздү ушул жашка келгени күтүп келбеди беле. Мына акыры укту. Укканы менен оозунан сөзү түшүп, ылайыктуу сөз айта албай бойдала түштү. Сабырдын түбү сары алтын демекчи, башка жеңил желпи эркектердей ушул жашка келгени Бүсанамга катуу тилин дагы тийгизген жок. Жана аны жекирип жаман көз карашында кадабады. Акыры минтип карылык тушамышы чидерлегени жакындап калган кезде күткөн сөздү угуп, жаш жигиттей көзү жайнай түштү. Эх, баланын зары, наристенин үнү жанына батты го чиркин. Бири кем дүйнө деген ушул эмей. 2 күн илгери эле бир аял тестиер уулун урушуп жатканын кулагы чалган. Өлүгүңдү көрөйүн, бейит, кайда жүрөсүң деп. Минтип өзү бала үнүнө зар болуп жүрсө, тиги аял баласын урушуп жатканын угуп, башын чайкап тим болгон. Бирөөгө зар бала, бирөөгө кор бала деп. Айткандай, ал аял байлыкка муктаж болсо, өзү балага муктаж болуп, бул жашоонун бири кем экенине ой жүгүртүп койду да, анан ой чүмбөтүнөн бошонуп, колун акырын сунуп, ататындай аста Бүсанамдын маңдайынан сылап, оң колунан кармап кысып койду. Бул анын эркелеткендеги белгиси болчу. Аял киши дайыма эркектин мээримине жана жакшы сөзүнө муктаж. Барынан аял затынын көңүлү менен эсептешүү жашоонун шарт экенин ким билбейт. Мезгил өтүп күндөр алдыга жылды. Ай тутулуп, күн ортологон күнү Бүсанам аял затына таандык толгу азабын артынып, кыйноо тартып көз жарып, аба жарып бакырып, жарык дүйнөгө кыз баланы алып келди. Жаш өтүп турган Бүсанам чынында абдан катуу кыйналды. Анткени менен башка аялдардай толгу тартып, аялдык өз милдетин аткарып, денесинен бөлүнүп чыккан бала үчүн баарына кайыл эле. Канчалык кыйноо тартканы менен качан боюнан бошонгондо өзүн ушундай бир бактылуу жандай сезип, ушул күндү күтүп жашап келе жаткандай туйду. Буга чейин эмне деген гана ойлорду ойлоп, эмне деген гана азапты тартпады. Башка аялдардай качан деги мен дагы бала төрөп, эне наамын алат болдум экен деп ойлогон оюнун аягына чыгып,
минтип дербиш чал айткандай кыз баланы жарык дүйнөгө алып келип тилегине жетти. Кызыл эт наристе ыңалап ыйлап эмчек издегени, ак мамасын чопулдатып соргону Бүйсанамга эмне деген гана болуп көрбөгөндөй бакытты тартуулады. Аттиң билинбеген менен балага эне болуу дагы бул жарык дүйнөдөгү чоң бакыттын бири белем. Ушул бакытка жетпей канча жыл зарланып тиленди, какшанды. Наристе насибинен кургалбас үчүн эмчекти соргондо, эмчек ийип ууз сүт наристенин уртунан коюлуп турду. Бир кезде өзү дагы энесинин эмчегин ушинтип соргон чыгар. Бүйсанам бакытка балкып, кызынын кызыл эт жүзүн карагандан тажабайт десең, мындан өткөн эне үчүн бакыт барбы? Аял затын көрсө ушул үчүн жаратат белем. Аял заты денеден баланы бөлүп чыгарып төрөгөн сайын күнөөсү кечирилет деп айтылган сөздүн чындыгы бар экенин толго тартып кыйналганда билди. Наристенин ысымын дербиш чал тартуулаган буюм ак канжардын атынан ак канжар деп коюлган кыз билинбей буралып бойго жетти. Каражалдын эркек кызы эркек кийимин кийип, ат үстүндө кудум эркек уулдай өсүп чоңойду. Баатырда кызынын оюна коюп, тим койду. Ак канжар айтса сөзү өткөр, ойлогон ою салмактуу, айткан сөзү эптүү, жана намыстуу кыз болуп чыга келди. Кызынын үй буюмуна кызыкпай, сырт буюмдарга көз артып, жаа атып, ат минип чоңойгону энесин ойго салды. Бирок анын келечегинен үмүт үзбөй, өзүн сабырлуу тутту. Бүйсанам кызына деп сандык кийим чогултуп, мончок шуру камдады. Энесине деле баш бербейт. Эркек кийимин кийип алып, жаасын асынып, тоо ташка чыгып кетет. Айыл эли да ак канжарды баатыр уулдай көрүп, андан чоң нерсени үмүт кылышат. Сыртынан бир караган кишиге ак канжар кудум эркек баладай эле туюлушу толук мүмкүн. Ат үстүндөгү чык чийип олтурган ичке келбети, тебетейдин түбүнө түйүлгөн чачы болбосо, шыңга бойлуу жигиттин элесин берет. Шакардай кайнаган ачуусун кимден чыгарарын билбей, буркан шаркан түшкөн жоогелди айылынын четиндеги жылкычыларына келип бир тийди. Жигиттерди каарып, кууруп, бир топко бараланды. Болгон ачуусун күбөдө. Тээ түпкүрдөгү, көңүлүнүн өзөгүндөгү күйгөн отту өчүрө албай, кимгедир өчөшүп, кимгедир жинденип, өзүнө батпай, сырын ичине катып келет. Ооба, өчөшкөнү ак канжар. Анын күлүк атты минип эр жигиттей шар жүргөнүн көрө албады. Кээ бир эркек тана жигиттерге караганда шамдагай, анан жасаган иштери алгылыктуу. Андан дагы жааны көзгө атар мергендей таам аятканы да бар. Ал өзү жетпей жүргөн максатына тоскоол болгону да бар. Каражал атасы да кээде чоң жыйындарга кызын ала жүрөт. Кээ бир маселелерди шарт кесип, ойго келбеген акыл айтып, орчундуу маселелерге чечкиндүү бүтүм чыгарып коет. Эл атасынын кызы ак канжар мураскер экенин айтып, ал турсун ага ык кое баштаганы да чын. Жоогелди үңүрөйүп кабагына кар жаап, үйүнө келип аттан түштү. Эринин түнөргөн түрүн көргөн тоту жаса кирленип, алдына тамак алып келип кымыз сунду. Тотунун долусу эмеле басылган. Күндөшүнүн гүлүн сапырып, оозунан агыт кирип, кара ит чыгып, бетин тытып, эмеле үйүнө келип эрин күтүп отурган. Тотунун ич күптөөсү жоогелдинин үчүнчү аялаларынын чет чеберин угуп, ичи күйүп, намысы ойгонуп, ачуусун кимден чыгарарын билбей отурган. Андан дагы анын бул кылыгы тотунун башын тебелеп, шылдыңдап жаткандай эле туюлду. Ачуусун кимден чыгарарын билбей, кол алдындагыларды сабап, бакырып күндөшүнө келип бир тийген. Ал байкуш байдын кызына тең эле алмакпы, далысын тосуп, бетин басып, токмогун жеп кутулган. Бирок өзү ойлогондой болгон жок. Жоогелдинин жинденип, ачуусу келип келгенин көрүп, ич күптүсүн чыгара албай, аргасы жок, ичи ушуп отуруп калды. Эри жоогелди тамак ичип жатып, аялына кайрылды. Жигиттерге айт, аттарды камдашсын. Каражал менен бир чоң жыйынга жөнөйбүз. Даяр турушсын. Ойго куйгун. Болбой калды, эми айтайын. Айтпаска аргы барбы? Жыйын эле дейсиң. Деги ушуга чейин бир нерсеге жеттикпи? Тоту титиреңдеп үн катты эле, жоогелди үнүн өктөм чыгарып, сен айтканды аткар. Көп сүйлөп күчүңдү тилиңден чыгара бербе. Менин иштерим бар. Силер жыйынга кетсиңер, айылда ким калат? Жоо келип чаап кетсе эмне кылабыз? Баса, анан сиз алчу үчүнчү катыныңызды көрбөй арманда кетесизби? Аялынын какшыгына ачууланган жоогелди бакырды. Жагыңды жап. Жоо келип чаап кетсе, чаап кеткен жоонун катыны бол. Анчалык коркуп турсаң, тиги өзүнүн ургачы экенин билбей, атка минип тоо ташта жүргөн ак канжарга корголо, деп катуу айтты да, оозунан сөзү түшкөн аялына карабай, этегин кабгынып, кылчайып артын карабай үйдөн чыгып кетти. Сыртка чыкканда эмнегедир оюна бир нерсе кылт этти. Бул ойду ойлой койгонуна өзүнө өзү ыраазы болуп, атына минди да, күнөөсүз атка уда камчы салып, катуу жүрүш менен Майсардын өргөсүнө келип түштү. Жоогелдини тосуп алган Майсар ал жөн жумуш менен келбегенин дароо түшүндү.
бирок сыр бербей кабак ачык. Кел баатыр, жол болсун. Кайдан шашып? Жоогелди өзүнчө сүйлөшөлү дегендей ишарат кылып түр көргөздү. Майсар өргөсүнөн көз кыйыгы менен белги берип, жигиттерин чыгарып ийди. Жоогелди эми гана айта турган сөзүн айтуу үчүн Майсарды сынай карап алып, өтө зарылыш, билесиң. Эртең аттуу баштуубуз, эл жакшылары баары чоң жыйынга аттанганы турат. Айыл эен калат. Сөзүңдө галет жок. Айыл эен калса эмне экен? Көп болсо 2 күн. Кеп ошол 2 күндүн ичинде эмне болорун дагы? Түшүндүм. Мурдагы ой максаттарды ишке ашырчу күн келген экен да. Түшүнсөң анда ошол. Шашылалы, убакыт чукул. Эртели күндү кеч кылбай, тың жигиттин бирөөнү чабармандыкка жөнөтөлү. Майсар бир саамга үнсүз туруп, куп болот баатыр. Убакыт келгенин мен дагы сезип жүргөм. Кара жалдын бели сынып, жыйынга ала жүрчү сыймыктанчу мураскердин ургач экенине өкүнөр мезгили убагы келген. Качан кыргызды катын башкарып, жыйынга чүпүрөк баш катышчу эле. Жолдо жок жорукту баштаган тиги эл атасын ичагыла кудай урган. Ойроттордун оң кудайы өрт коюп айылды бүлүндүрүп кеткен жылы, тоо башындагы алжыган чал менен күн кечиргенде эле бул элден береке учкан. Кыз баласын мураскер деп. Ол да кудай ай, эгер катын эркек тууса анда элди такыр эле ноктолоп минип алмак экен го. Бектен, Ушул эле сөздү уга албай турду элем. Сырттан бөрк ал десе башалган чабарман жигит шыпылдай басып кирип келди да, Бектен, гүлүк атыңды камдагын, жол жүрөсүң. Элдин көзүнө уруна бербегендей бол. Эч кимге ооз ачпа. Айтылган аманатты эсинде тапшырып, кандай барсаң ошондой кайра тарт. Кытмыр Майсар менен ич күйдү Жоогелди чабарманга тапшырма беришти. Айтар сөздөрүн кулагына кумдай куюп, эч кимге билинбегендей амал менен аны аттандырышты. Ойроттордун айылынын четинде кутурган иттей чамынып ызычы түшүрүп, тобу менен жигиттери оюн куруп жатат. Ага эч ким өйдө карап сүйлөбөйт. Оңгудай баатыр өмүрдөн өткөн соң, өзүн өзү билип өтүгүн төргөйлүп көнгөн тобу айыл чаап, элге кыямат түшүрүүнү жакшы көрөт. Айрыкча кыздарга өчөшкөн. Себеби энеси Садура атасынын кыргыз айылын жаш чагында өрттөп, бирок жүрөксүздүк кылып, эр өлтүрбөй келгенин айтып, уулунун намысына оюнуп, кыргыздарга каршы катуу көктүп койгон. Атасынын жоргуна ызаланган тобу кыргыздарга каршы аттанууга айла амал кандайдыр бир шылтоо таппай жүргөн. Анын үстүнө Каражал баатырдын көзү тирүүсүндө багынып ал айылга кире албайт. Анткени ага ачык кол сала албасын 2 жыл илгери бир көргөндө байкаган. Айбаттуу сүрүн көргөндө эле көзүн тик карай албай жалтына түшкөн. Ат үстүндө жаа атып оюн куруп жаткандарга чабарман келип аттан түштү. Кыргызга кыргыз душман, бир көзүнө экинчиси жоо. Келген жигит түз эле Садура айымдын үргөсүнө жөнөдү. Бектен ойроттордун айылына ойротторчо кийинип келди. Эшиктеги нөөкөр жигиттин кулагына бир нерсе шыбырап айтты. Жигит токтолбостон айымдын өргөсүнө кирип, кайра бат эле чыкты да кире берүүсүн билдирди. Айткандай үйдүн ичи күңүрт караңгы, очокто от күйүп турат. Төрдө отурган Садура жигитти сынай карады да аста үн катты. Ирешкениң жокпу? Жок, батырайым. Сак келдик. Биздин айылдагы бек сизге саламдабай жиберди, деп айтып, азга аярлай калды. Айта турган сөзүн тактап алыш үчүн сын көз менен байкады. Анан Садура айымды тике карады. Анын анчалык деле айбаты жок экенин баамдады. Болбосо сүрдөй түшөт беле. Кадимки аялдардай сезилди. Эч кандай ал аялдан сыймыкты байкай алган жок. Акырын үй ичин сыдыра карап алып, анан сөзүн баштады. Ушул күндө эл башчысы алыска аттанып чыгып, кыргыздардын бийлеринин жыйынына кетмекчи. Убакыт келип шарт түзүлүп турат. Эзелки кегин көкүрөк тартын чыгарып алсын, баатыр уулун жөнөтсүн деп мени кабарга жиберишти. Садура бул айтылган сөздү укканда, ал жактан кабар айттыргандарга ичи муздай түштү. Бирок абалын билгизбей, анда бектериң айта бар. Кабар айттырганына ыраазы де. Бектен чоң иш бүтүргөндөй какайып, куп болот, деп жөн эле маанилүү иш бүтүргөн адамдай түр көргөздү. Анан сыпа коштошуп өргөдөн чыкты да атына минип келген жагына жөнөдү. Жигит чыгып кеткен соң Садура жүрөгүнө конгон эзелки бир окуяны эсине түшүрдү. Көп жылдан бери ичин сүлүк курттай жеп, жаны жай бербеген ошол кегин алып, өчүн кандырмакчы болду. Тура баатырдын кызы Садура бой тиреп, эркек аттуунун көзүнө илинип, кимдин аялы болот болду экен деген суроого эч ким жооп бере албай турган кез. Ооба, бойго жеткен кыз, көз жазымдан кантип эле кетсин. Ал турсун ашык болуп, ага жагын албай жүргөн жигиттер канча. Кыздын сүрүнөн тайсалдап, арзууларын ачык айта алышпай ичтен сызып, куру кыялга баткан өзгөчө жылкычы кумандын жоругу укмуш. Ал кыздын жанына басып барып келе албаса дагы, каранын көргөнгө ыраазы болуп, ичинен эзилип кетет.
Бир курдай Садура жакын жерден алдынан чыгып, жылмая карап, "Мага жылкынын арасынан күлүк чыга турган ат тандап берсең боло" дегенде Куман эмне дээрин билбей калдастап калганычы. Сулуунун жанында туруп, ошондо курган жигит өзүн кандай бактылуу сезди. Бирок кызга ошол учурда маанилүү эч сөз айта албаганы үчүн өзүн күнөөлөп, канча күн кыйналды. Ал эми Садура өзүн тиги жигит жактырып жүргөнүн билмек турсун, аны оюна да алган эмес. Кыздын ою такыр башкада экенин эч ким билбейт эле. Ооба, Садура эч нерседен качпаган, жоону сүргөн баатырга гана турмушка чыккысы келгенин жан адамга айткан эмес, жана айта албайт дагы болчу. Айткандай, ар бир эркек сулуу кызга үйлөнгүсү келгенде эле, кыз баладагы кыялында баатыр жана чечкиндүү жигитке турмушка чыккысы келери бештен белгилүү. Ал эми эч нерседен кайра тартпай, кудум жигиттердей ат бастырып көнгөн Садура кайраттуу, анан өзүнөн өктөм, баатыр жигити кыялынан кетпей, тымызын эл арасынан издеп келет. Бир күнү Садура көк мелжиген тоолордун боорунда жортуп жүрүп, кыргыздардын жеринин чегине келип калганын өзү дагы билбей калды. Алып тоолорго, кооздукту ичине каткан тоо койнуна суктанды. Атасы өзүн эркин кое бергенине байланыштуу жоо жарагын асынып, мергенчилеп, аңгулап кеткен адатка айланган. Бул жолу түн кирип, тоо арасында Садура оттуу улуу жагып, эр токумун жазданып, өз ою менен алек болуп, ой чүмбөтүндө жатканда жакын жерден шыбырт угулду. Караңгылыкта мындай шыбыртты күтпөгөн кыздын денесин коркунуч басып, жүрөгү бир башкача болук деп алды. Адам эмне болгон күндө дагы бардык нерсени бир гана жүрөк менен сезери анык иш. Курган кыз кылычын кармап, ордунан шарт тура калды. Бул кыймылынан өзүнүн алсыз экенинен белги бергенин Садура ушул жолу моюнга алды. Эгер чындап баатыр болгондо мынчалык коркпойт эле. Ан сайын караңгылык өз өкүмүн жүргүзүп, сүрдүү коркунуч тоо арасындагы болгон тынчтыкты бийлеп турган. Кайдан дагы бул тынчтыкты бузган шыбырт угула калды. Жүрөгү алеп желеп болуп, кандайдыр бир жагымсыз иш болордон белги берип, табигатта томсоруп мерез боло түштү. Колу кылычта болгону менен денеси өзүнө баш бербей, калтырай баштады. Ооба, адам жарыкчылыкта караңгынын, кубанычта кайгынын, токчулукта ачкачылыктын баа-баркын билбейт. Ал эми караңгылыкта жарыктын, ачкачылыкта токчулуктун, капачылыкта кубанычтын баркын билип, эмнени гана ойлогонго жетишет. Эгер азыр айсыз түн болбой чак түш болгондо, Садура мынчалык корку сезимине баш ийип бербейт эле. Мына ушул жерден жарыкчылыктын баа-баркын билип, эки жакты аяр карады. Балким тоо арасында жүргөн жолборс же карышкыр болсо эмне болот? Анда кантип коргоно алды. Ал 2 саатта оюна эмне деген гана саналар келип кетпеди. Санадан өткөн күлүк эмне бар? Жан деген неме билинбеген менен кандай таттуу? Эгер таттуу болбосо кыз ушунчалык корку сезимине кабылбайт эле го. Дароо атты алчаңдата бастырып, атасынын кадыры менен эл аралап, өзүн жогору сезген учуру көз алдына тартыла түштү. Ошондогу кайраты гана. Ооба, өзү кыз болсо дагы кыздарга тиешелүү ишти кылбай, жигиттердей баатыр көрүнгөнү келген далалаты болсам суу кечпей калды. Корку сезимине алдырып туруп, өзүнүн табияты эркек эмес, аял заты экенин аңдап турду. Көз алдына баатыр жигит тартылды. Ал ушунчалык кыйынчылыктан куткарса, ага аял болууга баш эрин да ойлогонго үлгүрдү. Мына ойдун күлүктүгү. Эмнени гана ойлонтпойт дагы, эмнени гана аткартпайт. Аз убакыт өтпөй, өзү турган жерге жакындап келе жаткан каранды көрдү. Кантса да кыз да жүрөгү бир нерсени сезди. Ушул жерден дагы бир жолу аял затына таандык корку сезими болгон дитин ээлеп алды. Эмне болгон күндө дагы Садура коркунучтуу шыбырттан сестенип, колуна кылычын уучтай кармаганы менен денесиндеги болор болбос калтырак кетпей турду. Аңчы эле маңдайында келбети келишкен, бир караган кишиге алып баатырдай элес берген атчан адам жакын келип, көзүнө тике карап сүрдөтүп турду. Ушул кезде Садуранын оюна дагы нелер келип, нелер кетпеди. Ушул көз ирмемчилик убакытта минтип кыйынчылык башына келип турганда курган кыз эмнени гана ойлогонго жетишпеди. Ал турсун өзүнүн эң баштыгына ачуусу келди. Бул жакка эмнеге келди? Эмне максат менен чектен ашып келгенине жооп таба албай турду. Өзлөрүнүн тоо ташы түгөнүп калгансып, азапты башына үйүп, жол азабын тартып, кыргыздардын жерине эмне издеп келди десең, жагылган оттун жарыгынан келген жигиттин жүзүн даана көрдү. Буудай жүздү, бүркүт кабак, шыңга бойлуу, денеси москол, бир караган кишиге сүрдүү көрүнгөн кыргыз баатыры ушундай бир алп кишинин келбетиндей көзүнө зор көрүндү. Жигиттин карактеринен от чагылышат. Аны тик карай албай, көзү жалтанып, андан көзүн тартып алды. Буга чейин эч кимден мынчалык тартынган эмес эле. Жигит атынан түштү да кылычын кармай Садурага жакындады. Кыз коркконун билгизбегенге аракети күч болуп, өзүн сабырлуу тутту.
Экөө бирин-бири торой от боюн тегерине басышты. Садура өтө аяр жана сак кыймыл жасап, байкатпай биринчи кол салып, колдон келсе тигини алдына чөгөлөткүсү келип кетти. Бирок эмнегедир Алп Баатыр жигиттин көздөрүн тике карай албай, жүүнү бошой түштү. Ушул жашка келгенде эркектерден мынчалык сүрдөп, алсыздык кылган эмес. Тиги жигиттин чындап баатыр экенин байкап, ага кызыгып турду. Аттиң ушундай баатыр жигит менен өмүрүн бирге өткөрсө гана. Бирок бул ойлогон ойлорунан четтеп, алгач өзү биринчи кол салды. Кылычын мыкшый кармап, катуу шилтеп тап берди. Бул аракети кыкка дагы арзыган жок. Садура дагы бир жолу алсыз экенин моюнга алды. Анткени тиги жигит ушунчалык тездик менен жана оңой эле кылычын күч корутпой кагып жиберди. Кыздын колундагы куралы эмне болуп жерге кулады, аны өзү да билбей калды. Аттиң жигит болбосоң кое кал деп каршылашынын күчүнө ичинен таң бергенге үлгүрдү. Эми эмне кыларын билбей нес болуп туруп калды да, жанын сактамакка үн катты. Аярла Баатыр, мен душман эмесмин, мергенчимин. Ойроттордун айылынан келдим. Уунун кызыгына батып жүрүп, кантип жериңердин чегине келгенимде байкабай калыптырмын. Каражал алдында ойроттордун эркек эмес, кызы турганын эми билди. Эркектердей кийинген кыздын тула боюна көз агытып алып, ойроттор биздин душман. Андыктан сенин бул жерде турушуң шарт эмес. Эмне ойроттордун жигиттери кырылып, кыз кыркыны жортуп калды беле? Кыргыз эч качан катынга кылыч көтөрбөйт. Андыктан жаның азат. Отуңду өчүргүн да өз жериңе кайт. Кайраттуу жана чечкиндүү айтылган сөздү уккан Садура ичинен жигитти жактырып турду. Бирок анын катынга теңегенине ичи муздай түштү. Анткени кыз болуп туруп, алиги сөздү күткөн эмес. Эгер андан башка сөз айтканда азга сүйлөшүп, пикир алышат беле, ким билет. Макул Баатыр, сиздин айткандай болсун. Ооба, мен ургачымын. Бирок эсиңен чыгарба. Кези келгенде элиңди ойроттордун эркеги эмес, кыздары да чабат. Кыздары чаппаса да айылыңды жоо каптаса, ойроттордун ургачысы жиберген экен деп билгин. Сен азыр айткан алиги катын деген сөздүн өтөсүндө ошондо чыгамын. Шашпа Баатыр. Кези келет. Ошондо ушул айткан сөзүңдү эстерсиң. Кекенген кыз отту өчүрүп, тушалып турган атын жетелеп келип, шарт токуп минип, түн ичинде түнү жорткон бөрү баласындай ат жол менен атын бастырып, өз жерине жүрүп кетти. Бирок бир кырсыктан аман калганына али да болсо ишине албай, бир топ узаган соң артын карап алды. Эмнеге карады аны өзү дагы билген жок. Таңга жуук айылына келип, атты мамыга асабайлап, бирөөнө катуу капа болгонун билгизип, жулуна басып үйгө кирди да, сырт кийимин чечип, бүкүлү төшөккө жата кетти. Көз алдына алиги жигиттин айбаттуу келбети, сырдуу көз карашы тартылып, бир топко уктай албай ооналактап жатып, кантип уктап кеткенин билбей калды. Садура кийин гана түн ичинде жолуккан Баатыр Каражал экенин билди. Ошол күндөн ушул күнгө чейин ичине кек сактап келген. Ошондо өзүн эркекке теңеп, аял экенине арданган Садуранын максаты өч алуу. Качанкы бир ооздон чыккан сөздүн аягына чыгуу болгон. Минтип өткөндө бир саам эстеп олтурду. Эми мына Каражалды душманына өзүнүн эле коюн колтук алышып жүргөн адамдары сатып кетти. Каражал жокто айылын сапырып, Баатырга чоң казат ачып, элине бирди көргөзмөкчү болду. Эрден эшикте кароолдо турган жигит кирип келди. Тооңу бери чакыр. Айтага алиги оюнун токтотсун. Куру бекерчиликтен кутуруп, айылда жинди тобу атка конгон, бойго жеткен уулу сырттан шашыла басып жөлөй кирип келди. Уулунун кебете кешпири өзүн тартканы менен дене бою жагынан оң кудайды жазбай тарткан. Мүнөзү гана кимди тартканы белгисиз. Жаштайынан бардын үстүндө, жок эмне экенин билбей, Садуранын жанында чоңойгон тобу өтө кырс мүнөз күтүп, оңгочокто орой сүйлөп, тартипсиз өскөнүн танып болбойт. Алигиче айтылган сөзгө анча маани бербейт. Алам дегенин алып, жутам дегенин жутуп кутурган кара мүртөз мүнөзү баш мээлине кетпесе. Тобуну чакырткан Садура уулун сынай бир топко карап туруп, көз кыйыгы менен жаныма олтур дегенсип белги берди да, анан сөздү алыстан баштап, баласына болгон иштин жайын шашпай түшүндүрүп айтты. Энесинин сөзүн угуп-укпай кыргызды душман көргөн тобу дароо эле опурулуп, жапырылып, өзүнө окшогон кутурган жигиттерин дароо топтоду. Бир заматта кол курап, аттарынын үзөңгүлөрүн кагыштыра айкырык, өкүрүк сала, жерди сапырылта чаңдатып, тынч жаткан айылды чапканга аттанды. Каражал айылын таштап, жанына акыл кошчу билермандарын алып, чоң жыйынга жөнөп кетти. Бирок бул жолу айылды ээн таштабай, кызы Акканжарды айылга көз бол деп ишеним артып таштап кетүүгө туура келди. Айыл ичи тынч, желеде кулундар байланып, тести эрбалдар оюн куруп,
оюндун кызуусуна канбай чуркап жүрүшөт. Дээрлик эркек аттуунун баары Каражал Баатырды жыйынга коштоп кеткен. Болсо дагы сактыкка кордук жок дегендей не бар не жок, айылды жаш жигиттер сак-сактап калышкан. Атасынын ак өргөсүндө жаткан ак канжардын кулагына алыстан ат төртү угулду. Жүрөгү бир нерсени сезген кыз ордунан шаша туруп эшикке чыга жөнөдү. Тиги тоо борунан каптап келе жаткан кою туманды көрө салып, кайра боз үйгө атырыла кирди да курал жарагын алып мамына байланып турган атына чуркады. Айылда калган жаш жигиттер да аттарына дүрбөп мине башташты. Ачайкырык сала каптап келе жаткан жоонун түрүнөн элдин үрөйү учуп, кымкуут боло ары бери чуркаша, жаш балдарды боз үйгө киргизишип, шаштылары кете түштү. Кудай бетин салбасын. Бир заматта атчан ойроттор айыл ичин сапырып, үйлөрдү өрттөп, кыйрата башташты. Кимди ким көрдү, кыргыз айылынын жигиттер менен ойроттор кылычташып, салгылашып, бет маңдай тиреше түшүштү. Ак канжардын каны кайнап, ачуусу абдан келди. Баатыр атасынын жогунан пайдаланып, кол салган жоонун сазайын бермекке, жүзүнөн ачуусу келгени билинип, өлүп тирилерине карабай келген жоо менен кармаша баштады. Каражалдын айылына жигиттерди каптатып жиберип, Садура да өзү атка минип артынан келген. Алыстан акмалап туруп, көз кыйыгы менен карап, ичинен табалап турду да Каражалга жолукса айылынын кейпин көргөзмөкчү болду. Айыл үстүндөгү дөңсөдө аттын үстүнөн үзөңгүнү чиренетип, болуп жаткан чабышты карап, кээги канганын биргизип, көзүн жалжылдата уруш болуп жаткан жакты карап, моокумаганып жатты. Бир кезде катын деген сөздү кек сактаган ойроттун кызы сөзүнүн өтөсүнө чыкканын эми кыргыздын баатырына көргөзөт. Аялдын чачы узун, акылы кыска деп бекер айтылбаган чыгар. Садура бул чабышта курмандыктар болорун ойлободу. Ойлосо да намыс үчүн ар кимдин башы кетет деп өзүн жайгарды. Көчмөн замандын мыйзамы ушундай. Кыргыздыкы 40 жылдап чабышып, алышып жүргөн заман. Айткандай уулу тобуда баш бербеген баатыр жигит. Ызычуунун арасында ойроттордун жигиттерин башкарып, улам айкыра алга сүрөп жаткан олбурлуу жигитке ак канжардын көз урунду. Дароо атынын ооздугун тартып, ал жакты көздөй буруп, дал ошол жигиттин жанына жете келди да, беттеше турган түр көргөзүп, бет маңдайына келип, атын ойкуштатып тура калды. Экөө дароо кылычташа кетишти. Бир кезде ыңгайы келе түштү эле, ак канжар болгон күчүн жыйып, кылычы менен тигинин кылычын кагып жиберип, ушунчалык тез убакыттын ичинде жүрөк тушка кылыч менен сайып өттү. Кылыч денеге матып, кайра сууруп алганда кызыл канга боелуп чыкты. Котуруп, жигиттерин баштап келген тобу эмне болуп кеткенине акылы жетпей, көзү караңгылашып, денеси салмактанып, өзүн өзү карман албай калды. Маңдайында турган баатырды сугалактык менен караганга жетишип, анын кыз экенин аңдады. Бирок анын көзүнөн кандайдыр бир айбатты сүрдү көрүп, көзүн жумуп жиберди. Бир кезде денесин карман албай, ат үстүнөн топ этип жерге учуп түштү. Ушул жерден курган жигитти санаа басып, өзүңдү эр ойлосоң, бирөөнү шер ойло деген сөз туура айтылганын билип, өзүн аттан түшүргөн баатырды дагы бир жолу көргүсү келди. Мына эми өзү үчүн жарык дүйнөнүн оюну бүттү. Канча жыл жашаса да өзүнөн кыйын эч ким жоктой сезип, оюна келгенин жасап, апасы айткан буйрукту аткарып көнгөн тобу көпкөк болгон асманды карап, акырын жылып бара жаткан үзүлгөн булутка көз илинди. Эмнегедир денеси оор тартканы менен өзү алыс жакка кетип бара жаткандай, кандайдыр бир купуя сыр денесин башкарып алгандай сезилди. Ал турсун эмне максат менен тынчып жаткан айылга бүлүк салганына ой жүгүрткөнгө жетишип, баары кеч болуп калганда гана өкүнүп калды. Катарында жаткан жарадарларды көрүп, эмнеге аларды ушул абалга туш кылганына жооп таба албай, өзүн күнөөлөп, тигилерди аянычтуу карады. Ушул аламатка түрткөн энесинен нааразы да болуп, көңүлү кирдей түштү. Дале кулагына кулакка жат кыйгырыктар угулуп, чабыш болуп жатканын сезип, токтоткула деп кыйкыргысы келди. Бирок үнүн чыгарганга дарманы жетпей койду. Барынындагы өзүнө кылыч сайган кыздын элеси көз алдына тартылып, анын сулуу келбетине, сүрдүү көзүнө кызыга түштү. Кыздын көз карашынан баатыр болсоң ачык айтып келип беттешпейсиңби? Арттан кылыч сайган коркок баатырдай болуп, тынч жаткан элге кол салбай деген сөздү окуду. Аңгыча көзү караңгылашып, өзүнөн өзү жумулуп, алы кетип бара жатты. Ушул аз убакыттын ичинде эмне деген гана ойлорду ойлогонго үлгүрдү. Энеден эркек болуп төрөлүп, жарык дүйнөгө келип, эмне көзгө илинген иш бүтүрдүм деген ойду дагы ойлоп жиберди. Бул суроосуна жооп таба албай жатып, канчалык аракет кылса да болбой көзү жумулуп кете берди. Мына бир келген жашоо өзү үчүн аягына чыкты. Эжа бербей тынч жаткан айылды азан-казан кылып кылычтап жаткан ойроттордун үрөйү уча түштү. Анткени баштап келген тобу жыгылган соң, кайраттары качып, баштаган киши болбогон соң кайра артка качып жөнөштү. Алыстан көз салып турган Садура
өз баласы тобунун аттан кулап түшкөнүн байкап, эмне болуп кеткенине жооп таба албай буйдала түштү да, ушу жерден дагы акылы тайкылык кылганын моюнга алды. Эч ойлогон эмес эле, уулу аттан кулап түшөт деп. Эмнеге буга чейин ушундай болорун ойлобогонуна ичеңшерилип, көңүлү кирдей түштү. Ат үстүнөн чабышып, кыргын түшүп жаткан айылды азга карап алып, аларды көздөй атына камчы уруп, чаап жөнөдү. Уруштан суурулуп чыгып качып келе жаткан жигиттердин жанынан чуу эткисе чаап өтүп, уулуна жетүүгө ашыкты. Садура айымдын кыргыздардын айылын көздөй атын чаптырып бара жатканын көргөн жигиттер азга апкарый түшүштү да, бул өкүмү күчтүү катынды токтотушпады. Айылга чаап жеткен Садура чалкасынан жаткан тобунун үстүнө кулап түштү. Уулунун денеси муздап, денесинен жылуулук кайтып бара жаткан эле. Ушул аламатка эмне максат менен уулун жумшаганына дагы бир жолу өкүнүп алды да, жерди катуу бир муштады. Анан эсин жыйып, элдин арасынан баласын аттан кулаткан баатырды издеди. Эмели кызычу түшүп жаткан эл да бул көзүндө сүрү бар ойрот аялдын кайдан пайда болгонуна таң калыша тиктеп, нес болуп турушту. Аңгыча алыстан айылга шашла ат чаап келе жаткан ат жандардын жоон тобу көрүндү. Булар чоң жыйындан кайтып келе жаткан каражалдар тээ алыстан айылдан чыккан түтүндү көрүшүп, бир бале болгонун сезишип, аттын оозун кое беришкен. Айылга жакындап жете келген баатыр көргөн көзүнө ишенбеди. 2 күн мурун тынч жаткан айылын душмандар кыйратып, минтип өрт коерун капарын алган эмес болчу. Кабагы бүркөлүп жакын келгенде, сапырылып жаткан айылынын чок ортосунда өлүү денени кучактап буркурап боздоп жаткан ойроттун аялы көзүнө урунду. Каражал тээ алыста качып бара жаткан жоонун караанына көз жиберип карап, кол салгандар кимдер болду экен деп ойлонгончо айылга келип калды. Эмнегедир алиги көзүнө урунган аялга баргысы келип, аттын башын ал жакка буруп жанына жакын келгенде, аял уйдогула башын көтөрдү да: "Капсалаңдуу Каражал, мени унутпаган чыгарсың. Эсиңдеби баягы биз экөөбүз жолуккан түндө, жериңдин этегине келип, от жагып олтурган мезгилде мага жолукканыңды. Ошол жолугушууда ойроттун катыны деп мени кордоп, намысыма шек келтиргениңди. Ошондо айткан сөзүмдүн өтөсүнө мына бүгүн чыктым. Кез келген мезгилде айылыңды ойроттун эркеги эмес, ургаачысы да чабат. Айылыңды жоо каптаса дал ойроттун катыны чаптырды деп билгин деп айткан антымды. Мына эми кези келди. Мен сенин айылыңды бир эмес 2 жолу чаптырдым. Антыма турдум. Кектеген кегим канды. Бирок сенин айылыңдын бир баатыры минтип баатыр аталган уулумдан ажыратты. Тигине мен каптаткан жоо. Эр болсоң кууп жетип ал. Өчүңдү ойроттордун жигиттеринен ал, Каражал." Каражалдын көзүнө бул жолу жерде өктөп жаткан Садура салттуу аялдардай көрүнбөй, кайдагы шалпетек, ажаан, тилине алы келбеген, алдыны көрө билбеген күйөөсү менен айтышкан каражаак аялдардай тили уу жез кемпирдей көрүнүп кетти. Бирок тигинден көзүн албай караганда, алиги суук тилин агытып, кулакка жат сөздөрдү айтып жаткан Садура жалтана түштү да, өзүнүн калпыс кылган ишине дагы бир жолу өкүнүп алды. Анткени Каражалдын көз карашы эле аны чүнчүтүп салган эле. Каражал алдында турган аялды бир башкача карап алды да, баягы караңгы түндө жолуккан ойрот кызын эстеди. Ал мезгилде өч экендери өрчүп, ойрот, кыргыз жана башка элдер өтө чыгышкан жоо болчу. Жердин чегинен кармап алып, бирок аял башына азат кылып жибергенин эстеди. Демек ошондо айткан сөзүн кектеп калган экен. Ат үстүнөн аялды карап: "Жортулчу жигиттин башы жолдо калат. Сен кыргыздын айылын 2 чаптырганың менен эчен жолу чапкандай эле кыргыздын түбүнө жете албадың. Бекер жеринен сөзүңдүн кулу болуп турсуңбу? Аял кишинин акылы кыска болорун өзүң дагы бир жолу тастыктадың. Эсесине эмне алдың? Кургур ургаачы. Уулуң өлүп, өзүң жашыңды төгүп турасың. Сен ойроттун аялы кыргыздын айылына өрт койдуруп сапырганың менен кыргызды коргогон баатырлар дале бар. Керек болсо четтен чыгат. Бул жалганда ким эмне кылса, ошол жасаган ишинин акыбетін тартат. Сен жөн жаткан элге бүлүк салдың. Эми өзүңдүн ички дүйнөңдө бүлүк түшүп жатат. Ушул иштин кимге канча кереги бар эле?" Тамай айтылган сөзгө Садура азга тайсалдай түштү да, бирок кайратына келип: "Сөзүңдө калет жок, Каражал баатыр. Сенден бир өтүнүч. Эми мага менин уулумдун жүрөгүнө кыл учурган тетиги баатырыңды көргөз. Ал баатырдын жүрөгүндө кара жок, сыймыгы күчтүү, эл жерин коргой алган, беттегенин алган, эл үчүн жанын аябаган чыныгы баатыр экен. Аттың энеден да ушундай баатыр уул тууларын билбептирмин. Мен тиги кырда карап турсам, уулума адам кол салбай эле оозунан от күйгөн арыстан кол салгандай көрүндү", деп Садура нар жакта турган эркек кийимчен ак канжарга кол жаңсап көргөздү. Бул сөздү укканда баягы 1000 аксакалдын айтканы дароо эсине келди.
Эркектен ашык баатыр кызды болосуң, ал бир кезде элиңе тийген жоонун мизин кайтарат деп айткан сөзү кулагына жаңырып турду. Кызынын бул кылган баатырлыгы үчүн денеси денесине батпай сүйүнүп да алды. Анткени тиги ойроттордун аялынын айткан сөзүн өзү жалгыз уккан жок, эл кошо укту. Аттең сөздүн күчү. Садуранын айткан сөздөрү Каражалдын сыймыгын дагы бир жолу көтөрүп койбодубу. Тууган болсо дагы көрө албагандардын көзүнчө кызынын жоргун укканда ат үстүнөн эки жакты аяр карап алды. Бул жерде менин артымда калган кыз бала болсо дагы элди коргой алды деген сыймыктануу жаткан эле. Чоң сапырышта ойроттордун жортулчу баатырынын жүрөгүнө кылыч шилтеген Акканжар атасынын жанына келди да тебетейин башынан алды. Капкара олоң чачы булак эте жазылып, денесин каптап кетти. Мына өзүнүн уулунун өлүмүн баатыр жигиттен көрүп жаткан Садура кызды көрүп не эстейди? Текеберчилик, өзүмчүлдүк, жанак кур намыс менен жашаган өмүрүнө эми чындап өкүндү. Акканжарды көргөндө көзү токтоп калды. Ал турсун анын турган турпатынан өзүнүн жаш кездеги элесин көрдү. Бирок өзү минтип жоодон элин сактап, душманды көздөй кыз баш менен бет алып, аттанып кирген эмес эле да. Акканжар оозунан сөзү түшүп, элейип турган аялга карады да: "Сиз ойроттун аялы. Кыргызды чаптырып кыргын түшүрөм деп ойлодуңуз. Айыл чаптырып антыңызга турдум десеңиз, мен да өз антыма турдум. Элди каптаган жоонун катыгын берем деп бир кезде мен да өзүмө шарт бергем. Ойроттордун аялдары өрт койдуруп айыл чаптырганга маш болсо, кыргыздын кыздары элин коргоп, кылыч кармаганга шыктуу. Эркеги жок айылга жоо болуп кирген уулуңуз да өз эсесин алды. Бир кезде башыңызды атам азат кылган болсо, эми мен азат кылдым. Катыгын алган балаңыздын денесин алыңыз да өз жолуңузга түшүңүз." Акканжар өкүм кыла үнүн каардуу чыгарып, сөзүн аяктады. Кыздын кайраттуу айткан сөзүнөн азга тайсалдай түшкөн Садура Каражалга карады. Бул көз караштын артында кандайдыр бир боор тарткандык жатканын Каражал дароо байкады. Ал турсун алиги жаагын жанган аялдан кандайдыр бир жылуулукту, белгисиз бир сырды байкады. Садура эми кызды карап, аны сынынан өткөзгөнгө жарады да, өкүнгөнүн билгизип жерде дагы бир жолу муштап алды. Анткени жоо болуп тийбей, куда түшүп келип, алиги баатыр кызды уулуна алып берип, эки элдин ынтымагын сактаса, небереси баатыр чыкмагын ойлоду. Обу жок тентек уулун тиги кыз эпке келтире алмагында сынынан өткөргөнгө үлгүрдү. Чоң жетишкендиктен куру калып, жер караган тейде ордунан турду да, атына тобунун денесин арткан Садура баатырга карап: "Дагы бир жолу сиз менен беттешүүгө туура келип калды" деп сылык сиз деп кайрылып, "Айта турган сөзүм бар. Учуру келгенде өзүм чакыртам" дегенде Каражал сүрдөтө караган тейде: "Айтчу сөзүңдү азыр айт. Болбосо кийин кеч болуп калат. Мен алыска аттанып кетип калышым мүмкүн." Садура эмнегедир булсаам ийменгенсеп, аялдарга татыктуу уян көз караш менен карап: "Баатыр, азыр айтсам деле болмок. Минтип баламдын сөөгүнө артынып бара жатып, кантип айтмак элем. Аз күндө өзүм кабар айттырам" деди эле баатыр жагымсыз жылмайып. "Эмне, жекеме жеке чыгып, ичке калган кекти алайын деген турасыңбы? Мен аялдар менен жекеме жеке чыга албайм. Баатырың ар болсо жиберсең, анда сөз башка." Садура ушул жерден байкады. Эркектер өзгөчө баатырлар олдоксон сөздү көп сүйлөрүн. Күлө карап: "Баатыр, эч кандай уруш жөнүндө эми ойлобо. Аял киши чакырган жерге баатырдын барганы эп" деп атына камчы салып, бастырып ал жерден узап кетти. Ушул айтылган сөздүн артында эмне деген сөз жатканын дароо түшүнүп, Каражал уялып кетти да, бул абалдан чыгуу үчүн кара күчкө күлгөн болуп: "Достошкусу келип калган го" деп үн каткан болуп, үйүн көздөй аттын башын бурду. Каражал эмнегедир бирөөнө капа болгонсуп, кабагы ачылбай, жоо болуп тийген ойротторго айылынан кимдир бирөө кабар бергенин ички туюу сезим менен сезип, бул иш кимдердин колунан келгенин биле албай, оюн бир жерге топтой албай олтурганда, сырттан чарчы бойлуу, орто жашка барып калган, дайыма өзү менен бирге жүрүп, ички аша турган, кеңеш берген, жакшы саналаш жигити Мансур кирип келип: "Баатыр, сизге эмне болду?" деп суроо берди да, жооп күтүп туруп калды. Чынында баатырдын сырт келбетинен эле анын ачуулуу олтурганы билинип турган. Баатыр тигини көзүнүн үстү менен карап койду. Бул көз карашынан эмнеге келдиң деген сөз жатканын түшүнүүгө болот эле. Мансур азга тайсалдай түштү да, анан үнүн жай чыгарып: "Мен сизге бир нерсе айтайын дегем. Бирок бул сөз ушул жерде эле калса жакшы болот эле. Айтпай деле койсом болмок. Кийин бул иш кайра кайталанышы толук мүмкүн." Каражал баатыр азыр эле ойлоп жаткан оюнун учу айтылчудай сезилип, Мансурду эми жагымдуу көз караш менен карады да: "Мансур,
Эч тартынмай айта бер. Мен сезип турам сен эмне айта турганыңды. Ооба, туугандарымдан кеткен катачылыкты кантип сезбейин. Мансап үчүн жоого элин салып бергендер кимдер экенин жон терим менен сезип, кимдер эмне кылганын да билем. Бирок ачык далил жок. Көрсө бул жалганда жашоо ак карасы менен көрккө келет билем. Жыйындан чоң жетишкендик менен келди эле. Мансур өзү айта турган нерсени Баатыр алдын ала билип койгонуна таң кала карап, эми оюн ачык айтууну туура көрүп, эки жакты дагы бир жолу алаңдап карап алды. Бул көз карашында экөөбүз эле болсок болот эле деген оюн билгизди. Анткени үйдө бүс анам жана кызматчы кыз бар болчу. Каражал олтурган ордунан копшолуп алып, акырын көзү менен белги берди. Сыртка чыккыла дегенсип, экөө бүйрө басып сыртка чыгып кеткенде Мансур: "Баатыр, мага Жоогелдинин аялы Тоту айтты. Бул иш Майсар менен Жоогелдинин колунан келиптир. Айылды жого чаптырган. Бектенди ойротторго аттандырып, айылыен калды деп айттырыптыр. Тууган минтип көз көрүнө сатып жатса, эртеңки күнүбүз кандай болот? Бирок бул ишти эч кимге билинбегендей кылып бүтүрөлү. Тоту күйөөсүнө өчөшүп жаткан. Анткени ага эринин 3-чү аялды алам деп жатканы катуу тийсе керек. Андан дагы мен Бектенди көзүм чалган. Түнү бир жака барып келгенин." Бул сөздөрдү укканда Каражалдын денесине карачаар жылаан ороло калгандай ичиркенип алды. Себеби Жоогелди бул ишке барса дагы Майсар менен Бектенден бул ишти күткөн эмес. Мына душман алыстан келбесине эми нак ишенип, кимдер менен коюн колтук алышып жүргөнүн учкай ойлонгонго үлгүрүп, ачуусун ичине жутуп, өзүн сабырлуу тутту. Анткени Бектен менен Майсар жыйынга бара жатканда дагы, келе жатканда дагы жанынан карышылган эмес. Көрсө кылгылыкты кылып коюшуп, жандап ат басырышканы билинбей калсын деген ойлор экенине эми ой жүгүртүп көрүп, көзүн жумуп ойго алаксыды. Ушул жашка келгени кимдердин гана ичинде уур ойлору бар экенин билген. Бирок бул экөөнөн эч жамандыкты күткөн эмес. Бир жерди тешетиктеп, өз ою менен алек болуп, үнсүз көпкө турду. Мансур дагы бир нерсе айтайын деди, бирок жазганды. Баатырдын терең ойго кабылганын билип, анын оюн бузгусу келбеди. Каражал өзүн алаксытуу үчүн башка нерсени ойлогусу келди. Бирок жылма күлүп, жанында жүргөн тиги экөөнүн элеси көз алдынан такыр кетпей, беймаза ойду ойлонтуп, санаа жүгүн артып койду. Алар элди ойротторго чаптырып жиберген соң эмне тапмак деген суроого жооп таба албай, бир топко турду. Жоогелди го мейли, ага баары бир. Эл менен жерден ага мансап кымбат. Эл башкарып, элди эзүү анын тээ илгертен берки максаты. Тээ бир топ убакыт өткөндө гана Каражал акырын гана Жоогелдини жана Алиги экөөнү айылдан чыгарып, бөлүп салыш керек. Мен алардын канына сабын болгум келбей турат. Ансыз деле ушуга чейин алардын кылыгын кечирип келдим. Эми такыр чыдамым кетип калды. Бул сөздү укканда Мансур Каражалды тике карады. Көз карашында өктөмдүк жана жактыра бербегендик жатканын дароо байкалды. Ушул жерден Каражал тигинин көз карашынан эле туура эмес кабыл алганын билип, кандай кабыл алдың деген мааниде карады эле. Мансур көзүнөн эле туура эмес дегенди туюмдуруп, сөз кезеги келгенде: "Баатыр, бул эмне дегениңиз? Ушул сөздү ойлонуп туруп айттыңызбы? Биз аларды айылдан алыс бөлүп салган күнү алар бизге кайра кол салбай коймок беле? Айыл ичинде бир казандан аш жеп, ырыс кылаш болуп туруп жасаган иштери бул. Бизден бөлүнсө, душмандар менен тил табышып алып, элге тынч жашоо бермек беле? Андан көрө жыйын жасап, элге болгон ишти болгондой айталы. Жазаны үчөөнө эл берсин." Каражал туура айтылган сөзгө муюп, дагы ойго алаксып олтурду да бир кезде: "Сенин айткан сунушуң да туура. Бирок баары бир үчөөнүн тең бул жашоодо жашаганга укуктары жок." Сөз ушул жерге келгенде жакын жерден дабыш чыгып калып, сөз үзүлүп калды. Аз убакыт өтпөй сырттан Майсар жөн эле чоң маселе көтөргөнү келгенсип, өңүн кумсартып, эч нерсе болбогондой жана эч иш жасабагандай болуп кирип келди. Айткандай, анын апасы бул ойроттордун чабышында катуу жаракат алып, төшөк тартып жаткан болчу. Ал дароо кирип келип эле үнүн жогору чыгарып, Каражалга бир тийди: "Баатыр, сиз эмне үчүн колго түшкөн ойроттун катынын азат бердиңиз? Аны кармап башын алыш керек болчу. Алардын азабынан канчалаган элибиз жаратылып, канчалаган кишилер көз жумду" деп жөн эле элге күйгөн киши болуп, денесин калчылдатып, ушундай бир берилүү менен үнүн кайраттуу чыгарып, көзүн алаңдатып, көзгө тике карап айтты: "Ооба, чынында апасы үйдөн чыгып тоону көздөй качканда сол инин кылыч менен шылый чапкан болчу ойроттун бир жигити." Каражал тигини жеп жиберчүдөй карады. Бул көз карашка Майсар турушту кылып карап тура албай, көзүн тартып алды.
Анткени өзүнүн айыбын эчак билгенин айттырбай билип, кирерге тешик таппай калды. Ал Турсун эмне максат менен бул жакка келгенине жооп таба албай кайсалактап турду. Ооба, бир ою апасынын жараат алганын бетке кармап, жасаган ишинин артын жууп, ак көрүнгүсү келген. Каражал дагы өзүн сабырлуу тутуп, өңүн өзгөртүп: "Ал ишти анан жыйын болот. Ошондо баарыңарга текши айтып берем. Болбосо ар бириңерге бирден жооп берип жатып да жап кеттим. Аны коюп элди чогулт. Жыйын кылып каза болгондорду жашыруунун камын ойлойлу" деген болду. Майсар катуу келип, мүйүзгө таяк менен катуу сокку жеген букадай сыртка кайра чыкты. Бирок Каражал ат көтөргүс күнөөсүн билип калганын ички туюу сезим менен сезди. Жоогелди менен эмнеге ушул ишке барганына ичи ачышты. Кыска ойлогон оюнун аягы эмне менен бүткөнүнө өзү күбө болуп, жер караган тийде кадамын алдыга таштап, үйүн көздөй жөнөдү. Майсар чыгып кеткенде Каражалдын баштагынан жаалы келип, адамдардын эки жүздүү, бети жок кылыктарына жан дүйнөсү чыдабай кетип, сол алаканын оң колунун муштум менен бир уруп алды. Мансур астагана: "Баатыр, мына биз кимдер менен коюн колтук алышып жүргөнүбүздүн ачыгы билинди. Эгер тигинин апасы катуу жараат албаган болсо, сиздин алдыңызга мынтип келбейт дагы болчу. Мен азыр сыртка чыгып элди чогултайын дагы, жыйын кылбасак болбойт" деп жооп күтүп туруп калды эле Каражал колун жаңсап гана белги берди: "Бара бер" дегенсип.